Саясий партиянын негизделишине Эмгек партиясынын лидери Аскар Салымбеков менен Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров салым кошушту. Эми 21 май Бүтүн Кыргызстан Эмгек саясий партиясынын күнү катары белгиленип турмакчы. Кошмо съездге чейин Ала Тоо кинотеатрында эки партия жыйынтыктоочу съездерин өткөрүштү. Бул жыйындарда активисттердин катардагы мүчөлөрүнүн партиянын курулушуна кошкон салымдары жогору бааланып, лидер тарабынан ыраазычылык билдирилди. Эмгек партиясынын съезди ишин баштоо алдында партия жөнүндө тасма тартууланып, анда партиянын бүгүнкүсү айыл жерлериндеги электораттарда ишенимди бекемдөө боюнча жүргүзүлгөн иштери чагылдырылды. Аскар Салымбеков түшүндүү эмгеги үчүн партиялаштарына ыраазычылык билдирип, ушундай эле жоопкерчиликтүү жана натыйжалуу ишти партиянын жаңы этабына жумшоого багыттады. Аскар Салымбеков биригүүгө түрткү болгон жагдайларды чогулгандарга түшүндүрдү. Айтымында, биригүүдөн эки партия бирдей утушка жетишип, эң негизгиси жеңиш Кыргызстандын элники болот. Токтоболот Абдумомунов атындагы Кыргыз драм театрында эки партиянын кошмо съезди саат 11 чамаларында башталды. Драм театрдын залы партиянын 600 делегаттарынан турган активисттерине, коомдук ишмерлерге, саясатчыларга, журналисттерге жыктолду. Жыйналгандардын бардыгы бул жерде өлкөнүн саясий турмушун өзгөртө турган тарыхый маанидеги иш болуп жатканын баамдап турушту. Биригүү кадамынын маанилүүлүгүн партия лидерлери да түшүнүп жатышты. Анан эң көп нерсени ушул эмгек аркылуу экономиканы көтөрсөк, биринчи шаякка көңүл бурса, канчалык күчтүү болсо, ошончолук биз менен эсептешет. Анан канчалык слабый болсо, жагын алып кетип, баардыгын таратып ийген алсасы мына калды. Убакыттан биз башка элдерге уттургузуп атабыз. Убакыттын önүндө убакыт мынакей кетип атат. Время работает против Кыргызстана, если мондай айтсак. Ошон үчүн ушул жагынан биз аябай көңүл буруп, бир системный реформаларга баралы деген оюбуз бар. Бардыгын эми айтып отурганда бүгүн убакыт аз экен. Биз бириксек, жакшы команда түзсөк, жаштардан, профессионалдардан, анан кийин биз бир жакшы бир команда түзүп алып, Кыргызстанды оңойлуу деген ой максат менен биригип атабыз. Ошол ой максатты бардыгыбыз чогуу ашыралы. Эмгек партиясынын программалык платформасындагы улуттук дөөлөттөрдү кайра жандандыруу, тарыхый баалуулуктарды сактап калуу Бүтүн Кыргызстан партиясынын көздөгөн максаттары менен үндөшүп жатканын партия башчысы Адахан Мадумаров баса белгиледи. Демек, жоготууга караганда жаңы бийиктиктерге бирге баруу эки партия үчүн зарылчылык. Бизде бир гана мамлекет бар. Бизде башка мамлекет жок. Биздин бир гана элибиз бар, башка эл жок. Ошондуктан биз ушул аксакалдардан бата алып, элибиз, жерибиз баары бүтүн болсун деп Бүтүн Кыргызстан деген партияны курап, ачып, анын курамында бир керемет инсандарыбыз бар. Ушул ниет максат менен жүрүп келаткандан кийин, ушул Эмгек саясий партиясынын көз карашы, баалуулуктары дал келди. Ушуга биз мындай шектештик, биригелип, чогулалы, анан чогуу баралы деген чечимге келдик. Жана Аскар Маткабулович айткандай, принцип эмне? Принцип Бүтүн Кыргызстан 10 жылдан бери айтып келебиз, баарыңыздардын кабагыңыздар бар, үйгө кайталы деген принцип. Чейинден чыгып кеттик, ишиндей тарап кеттик. Каада салтыбыз да кетти, касиетибиз да кетти. Сөз баркында билбей калдык, ата баркында билбей калдык. Келин кайнене баркын билбей калды. Кайната келининен айыкпай калды. Небере чоң ата менен барып 80 жылдын куттуктап кагыштырып, ушул саясат өтүп алды. Ушул маданиятка кетип калды. Тамырыбыз бир аз куркап бараткандай сезилди. Биздин тамырыбыз кайда? Касиеттүү кылым карыткан биздин каада салттарыбыз бар. Мына ошол үйгө кайталы дегенибиздин бир себеби, кече Асакем айтты, ошол жакшы консервативдүү ал сөздөн биз уялбашыбыз керек. Эски болгон нерсенин баарын четке таштабашыбыз керек. Эски нерсенин керемет жактары бар. Кыргыз элинде конституция 15 жолу, 100 жолу өзгөрсө өзгөрөт, бирок биздин улуттук каада салтыбыз, улуттук баалуулуктарыбыз өзгөрүүсүз калат. Аны ким кармап калат? Ошол ата баба салтына баш ийип, ошону бекем тутунган гана позиция сактап калат.
Бүтүн Кыргызстан эмгек партиясынын жаңы логотиби съездин катышуучуларына сунушталып, добуш берүү менен партиянын жобосу, программасы саясий кеңешинин жана текшерүү комиссиясынын курамы бекитилди. Бул биринчи жумушчу документтердин кабыл алынышы болду. Бүтүн Кыргызстан эмгек партиясы биригип элибиздин келечеги үчүн, журтубуздун жакшы жашоосу үчүн ак эмгегибизди актайбыз деп турганы баарыбызды кубантат. Бабабыз Манас өзү колдосун, Кудай Таалам жакшылыкка жолдосун. Аллах! Кыргызстандын саясий айдыңындагы Бүтүн Кыргызстан эмгек партиясынын жаралышы туурасында расмий билдирүүнү партиянын лидерлери Аскар Салымбеков менен Адахан Мадумаров жасап, келген массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрүнүн суроолоруна жооп берген басма сөз жыйыны менен жыйынтыкталды. Эми бул идеологияларды бириктирүү өтө татаал процесс экен. Биз баягы саясий күчтөр менен сүйлөшүүлөр жүргүзүлгөндө көрдүк. Ошол идеология маселеси боюнча да бир топ партиялар менен да келишпестик болуп кошула албай калдык. Анан башка дагы маселелерде көп экен бул жерде, бир эле идеология эмес. Бирок чынын айтканда биз ошол идеологиялык өзүбүздүн баягы союзниктерди издеп тапканга аракет жасап, аягында мына ушул Бүтүн Кыргызстан партиясынын идеология платформаларын бирге салыштырып, бирге жакындаттыргысып, кээ бир жерде Бүтүн Кыргызстан өзлөрүнүн позицияларын бизге ыктап, биз кээ бир позицияларыбызды бул жакка ыктап, анан биз деле баягы центристик баягы партия болчубуз. Там либерал демократиялык баягы принциптери бар. Азыр болсо биз ушул неоконсервативный деген баягы багытты, агымды алып, ушул консервативный баягы өзүбүздүн Кыргыздын баягы менталитетине жараша ошол идеологияны баягы жакындатып, бирок нео дегени баягы заманбап жанагы өзгөрүүлөр болуп аткан нерселерди дагы биз ошо коштук да. Ошондо биз ушул неоконсервативное течение деген партия центристского толка. Центристская партия с правым уклоном жанагы неоконсервативное теченияга келдик. Кечиресиз, либерализм менен консерватизм айкалышуудайбы? Нео деген баягы сөз кошулганда, ошол кээ бир жанагы либеральный принциптердин баягы туура жактарын, азыр бизге ылайыктуу жактарын алдык. Эми жанакы ким болсо да биздин өзүбүздүн өкүлүбүз болсун деген принциптен качабыз. Биз деп олтурганда эле ушул принципте макулдашканбыз. Кайсыл жерде элдин колдоосуна ээ болгон жигиттерибиз, кыздарыбыз болгон болсо, ким экенине карабастан, ошо эл колдоосуна ээ болгон, эл оозуна алынган, эл керегине жарап аткан жигиттерди, кыздарды биз колдоп беребиз деп. Мына башка партиялар менен эң бир чыр маселе ушул болуп келатпайбы? Бизде эмгек партиясы менен Бүтүн Кыргызстан партиясында ким болсоң ошол бол, бирок ошол жерде элдин ишенимине ээ болсоң, элдин колдоосуна татсаң, ошол киши жогорку кеңешке келүү керек деген принципти карганбыз.